canlı sunalasın canım. Suyumun desem uyanasın, uyanıp gülüp cılmayasın. Bir soğur emi bizdeki cırık canım. Biz sabışkan gülü baktan, suyu önüp gül açkan. Süydürüp seni özün güy, suyu taptın al baktan. Adasışkan cürretleri, birbirine susagan. Gezi geçip beni şerim, suyu tabat gül baktan. Suyumun desem uyalasın, süygümlü karab buralasın. Sızlatıp canlı sunalasın canım. Suyumun desem uyalasın, uyanıp gülüp cılmayasın. Bir soğur emi bizdeki cırık canım. Mekенimizde saat 18. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Кутман кеч, кадырлуу замандаштар, сүйүктүү радио угармандар, бардык досторубузга салам айтабыз жана сиздер менен куттуу кечибизде сонун эфирге кош келиңиздер деп чакырам. Дүйшөмбү күн 18:00 демек иммунитет уктуруусу старт алды. Бардык угармандарыбызга бүгүн дагы сонун тема болот деп кепилдик бере алам. Анткени бүгүн сулуулук темасы, тамак аштын сулуулукка тийгизген таасири, бет майларды туура тандоо, айтор жаз мезгилинде жалпы эле бет терисине кантип туура кам көрүш керек, мына ошол жөнүндө сөз болмокчу. Угармандар, жалпыңыздарды эфирибизге чакырабыз. WhatsApp номер кызматта 0705 53 16 64 сандары. Ал эми бүгүнкү биздин төрүбүздө косметолог, врач, дерматолог жана пластикалык хирург Давлетова Мерим айым төрүбүздө. Алдыда баардык кызыктырган суроолорду берип, өзүңүз сонун кеңештерди алсаңыз болот. Саатыбыздын көшөгөсүн бир музыкалык ырга качып өтсүн. Омардан жүрөгүм менен. Жыпарың жытың азыраак, жылмайып койчу азыраак. Мага жагат күлгөнүң сени. Сүйөрүң сенин жашынаак, көзүрүң кайда жашыраак. Erkek içine meni. Suyumun seni. La 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 la. La 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 la. Yüreğim benim. La 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 la. La 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 la. Suyunun sırrın çeçeli, sen de suyucum mencelik. Mahabatını mağa arla. Cengilde beni saraba, cidimi sana sadaga. Gözlerimden canlı barda. Suyumun seni. La 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 la. La 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 la. Yüreğim benim. La 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 la. La 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 la.
салам достор, баардык угармандарыбызга дагы бир жолу салам. Биздин эфирибиздин жүрүшүндө баардык суроолор үчүн эшик ачык албетте. Мына ошондуктан 0705 53 16 64 сандарына WhatsApp'ка билдирүү калтырсаңыздар болот. Бүгүн жаз мезгилинде бет терисине кантип туура кам көрүш керек? Бүгүнкү темабыз жана төрүбүздө жакшынакай болгон ажайып сулуу эжекебиз бар. Мерим Давлетова клиникасынын негиздөөчүсү, косметолог, врач-дерматолог, пластикалык хирург Давлетова Мерим Өмүрөккуровна. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман кечиңиз менен. Рахмат. Орозоңуз кабыл болсун. Саатыбыздын башында эле ыраазычылык айткым келет сизге. Татынакай болуп кечикпей, убагынан эртерээк келип бергениңиз үчүн. Куру кол келбей, бир баштык бет майларды көтөрүп келиптир эжекебиз. Анан алдыда шартын түшүндүрүп берет болушуңуз керек экен. Сизге ыраазычылык айтабыз жана ошол бүгүнкү темада өзүнүн ишин мыкты билген, ошол теманы сонун кылып ачып, угармандарыбызга туура жеткирерлик сонун кеңештерди берет деген максат менен сизди төрүбүзгө чакырып отурабыз. Ыраазымын келип бергениңиз үчүн. Өзүңүз тууралуу бир аз кыскача маалымат айтып берсеңиз. Качантан бери Мерим Давлетова болуп калды? Ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Азыр жаңы эле сиз айтып кеттиңиз, ачылганыңыз аз эле болду го деп. Клиникамдын ачылганы, элге таанылганым балкимдир 1-2 жыл болуп калды. Бирок ошо таанылганга чейин, ошол даражага жеткенге чейин көптөгөн тепкичтерди басып өттүм. Бул медакадемияга 2006 жылы тапшырдым. Ошондон бетер 6 жыл медакадемияда окудум, 2 жыл Кожвин диспансерде окудум. Дене тери оорулар боюнча дерматолог, врач болуп, андан кийин гана ошол 2012 бүткөндөн кийин 2011 косметолог болуп иштеп баштадым. Бүткөндөн кийин врач, дерматолог, косметолог болуп иштеп, андан кийин жылдызым жанды деп айтсам болот. Бул тарапты мен жөн жерден эле келип тандаган жокмун, же көптөр ушул жерге барсаң бир жеңил деп ойлоп келет дерматология, косметологиянычы. Бирок акчаны жакшы табышат деп ойлошот көпчүлүгү. Бирок мен өзүмдүн теримдин көйгөйлөрү өтө көп болгондуктан, ошо безетке оорусу менен аябай ооругандыктан дерматологияны негизи тандагам. Анткени өзүмдүн безеткимди өзүм дарылап атып, медакадемиядан эле бул багытка кирип кеттим да. Ошол себептен да ошо өзүнчө окуганда гинеколог болгон жокмун, невропатолог же педиатр болуп, анан дерматологияга кайра же косметология келбестен тери оорулары боюнча терең окуп, дерматовенерология боюнча окуп, анан косметолог болдум. Бул менин биринчи профессиям. Жакшы, жылдызыңыздын жанышына эмне түрткү берди? Кимдер түрткү берди? Жылдызымдын жанышына ошол безетке эле оорум түрткү берди го деп ойлойм. Анткени эң биринчи мен эмнеге за граница барып окудум, чет өлкөгө, Израилдан барып. Анткени ошол Кожвин диспансерде өзүм иштеп жүрүп, өзүм бетим безетке, анан өзүм ошо безеткени дарылап турдум да. Анан бир кореянка келип мен жүзүмдү карап айтты: "Доктор, вы вначале свое лицо вылечите, потом других лечите." Чындыгында мен окуган, мен билген нерседен өзүм айткан жокмун. Ошол себептен чет өлкөгө, Израилдан барып окуп келдим. Ошол безетке ооруларында, дерматокоз, безетки, акне ушуларды окугандан кийин анан жылдызым жанды деп айтам. Анткени ошол жерден алып келген, эч ким билбеген протокол менен дагы азыр Кыргызстандан дарылайбыз. Сиздин эле таанышыңыз 2 процедурадан айыптыр. Ошо безетки воспаленияларды 3 процедурадан, канча жылдык болбосун 3-5 процедура 9-14 күндө айыктырып койсо болот да. Жакшы. Алдыда бул тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Анда биз угармандарыбызга дагы бир жолу кайрылып алалы. Албетте тери көйгөйү, бет көйгөйү ар бирибизде бет териси бар болгондуктан кездешет. Кышыбы, жайбы, майлуу тамак жегенден кийинби, же болбосо уйку начар болуп, уйку жетишпей калганданбы, айтор сөзсүз түрдө баарыбызда кездешет. Ошондуктан сизде дагы бул жаатта суроолор бар болсо, бизге WhatsApp номерубузга билдирүү калтырыңыз 0705 53 16 64 сандарына. Ошондой эле достор, түз байланышка дагы чыгып, сурооңузду жаңыртыңыз 0312 91 19 19 сандар. Бүгүнкү коногубуз дагы бир жолу кайталайын. Врач, дерматолог, пластикалык хирург жана косметолог Мерим Давлетова. Эң эле алгач сизге ошол бет тууралуу сөз кылган соң, беттин терисин эмне бузат? Ошол жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Негизи эле жалпы эле беттин терисин эмне бузат? Беттин терисин бул угри боюнча бир нече териде көйгөй болот. Бет кызарган, купероз розацея оорусу, экинчи акне, үчүнчү пигментация, кургак бет, чувствительный деп бөлсө болот. Ар бирөөнүн өзүнүн бузган себептери бар. Бул эң биринчи безетке 14-15 жашта көптөгөн оорулар оор болсо,
бул биздин нормалдуу болгон гормондорубуз кичине өйдөрөөк болуш керек да. Ушул жана подростковый угри деп коет, өткөн жаш деп, өткөл курактагы ошо подростковый угри. Көптөр буга биздин ата энелерибиз тилекке каршы жакшы көңүл бурбай коюп, биринчи бешенеге, чекеге чыккан безеткилер териге жайылып кетет дагы. Балкимдир безетки 50% айып кетиши мүмкүн, бирок 50% бул өнөкөт формасына, хронический формасына өтүп, жанакы мурундар шишиген, беттер шишиген, ийги шишип кеткен, бетинен бири ирин кетпеген, төрөсө дагы, боюнда болсо дагы, же турмуш курган мырзалардын да бетине көпкө чейин угри кетпей, жоонуна чейин, баш чачтарына чейин өтүп кеткен болот. Бул ушул эле подростковый угрини күчөтүйгөн, өрчүтүйгөн да. Анан 50%ки бул бетинде кара так, оюктар калып калат да. Бул дагы өтө жаман. Анткени айымдар биз дайыма жүзүбүз менен мактангыбыз келет дегенде, анан бетиң баары оюлуп турса, койгон тоналкаң баардын ичине сиңип кетип турса, мындай жаман көрүнүш да. Ошол себептен ата энелер кимдин балдарын беттеринде безетки болсо, жаңы башталып келатканда эч кандай чисткасы жок эле, бир гана ошо туура каражат менен, дерматологический кремдер менен, лечебный кремдер менен дарылоо ушу менен эле жок кылып койсо болот. Муну өткөзбөйчү. Мисалы ушу бет терисин буза тургандар деп айтканда, көпчүлүгү баягы көп дерматологтордон уктум да, сүт ичпе, куурулган тамак жебе деп, ошол эң негизги ошол эки нерсени тыюу салып коюшат го. Тамак аштын демек бетке тийгизген таасири түзмө-түз экен да. Эң чоң түзмө-түз тамак аш биздин дагы атмосферабыз азыркы бузулуп аткан, бул дагы чоң таасирин берет. Ошо сүт эмнеге ичкенге болбойт, ичинде лактоза деген нерсе бар. Ушул лактоза барат дагы май безеткилерин абдан көбүрөөк иштетип салат да. Май безеткилерин, ошондон да бет майланышып, безетки көбүрөөк чыгат. Бул бир гана сүт эмес, бул каймак дагы болбойт. Каймак, быштакты да жебеш керек, анткени ал жерде лактоза бар. Бирок айран, үй айраны, домашний, жанакындай ичинде бир усилитель вкуса же клубничный ушундайларды болбойт, анткени анын ичинде ушул пайдалуу эмес заттар да бар да. Даамы, негизи эле даамы бар же цвети башка болгон, мунун баардын краситель болот, аны ичпей, үйдөгү домашний айран же жан турецкий айран, колдун айранын эле ичсе ошондон жакшы да. Анан ушул баардыгын эле айтып кетмекчимин, көптөгөн баадыларды, кымбат баалуу баадыларды ичишет биздин айымдар, мырзалар. Бул кереги жок эле нерсе, анткени организм өзү деле тазаланат. Экинчи болсо кадимки айран, анан эртең менен кара өрүк, чернослив, сушеный черносливди 3-4 штуктан жеп койсо, айрандан ичсе, анан кызылча, алма, сабиз жесе, ошол эле бүт ашказандын баарын тең тазалап чыгат. Кызылча боорду да тазалайт да. Ошол баардык даже витаминдер, ушу баадалар деле бир жеринен сизге пайдалуу жагын берсе, экинчи жеринен зыянчылыгы да болот. Ошон үчүн ошол маалыматка даярданып атып мен абдан таң калдым. Мисалы көпчүлүгү Франциянын сулуулугуна, модасына таңыркап тим эле деп сыктанып келет эмеспизби? Ал жакта 1800 эле жылдарда дасторкондо сөзсүз түрдө шпинат болсун деп падышачылыктын үй-бүлөсү ушундай закон, мыйзам чыгарыштыр да. Анан кийин эмне себептен дегенде, ошол жашыл, өңү жашыл тамак аштар бул ден соолукка абдан жакшы, анан сулуулукту арттырат деп. 18-кылымда элечи биз баягы ал учурда этти чийки жеп, сүрсүдүп жеп жүргөн кез, чын сөздүн ачыгы, ошол учурда эле ошондой дешик экен да. Демек сулуулуктун эталону болгон Франция бул нерсеге да бекер көңүл бурбаса керек, жашыл чөптөргө. Жашыл чөп. Эми бизде шпинаттарды деле көп киши жей албайт. Бизде бадыраң, кадимки эле бадыраңды, капустаны жесе болот да. Анан биз кичинекей кезибизден баштап эмнени жеп көнсөк, ошого дагы бизде ошол заттарды эзилткен ферменттер болот да. Анан башка нерсени жеп көрсө болот, бирок андан ичиң ооруса, кыйналсаң, непереносимость деп коет да. Ошондой нерсеңиз жок бар болсо, анда ал продуктун деле жебей. Бирөөгө жардам берген сага жардам бербей, тескери аллергия кылышы мүмкүн да. Ошон үчүн сен энеңдин курсагында
апаң эмне жеп жүргөн болсо ошону жеген, көнгөн эле тамактарды, көнгөн тамагың жакшы болот экен да негизи. Анан биздин деле этибиз жаман эмес. Биздин деле этибизде белок бар. Белок ошол кыргыздардын бети калың, бырышы азыраак, эмнеге анткени ошо белковый пищаны көбүрөөк жегенбиз да. Бул деле жакшы, бирок азыраак жеп, анан майлуу, холестеринди азыраак жесең эле бул деле сонун. Клиника ачуу идеясы качан келген? Бул кичинекейиңизде эле же окуп жүргөндө эле бар беле, же кийин пайда болду? Клиника ачуум деген бул кайсы бир кадам эле болду деп айтам, анткени керектүү нерсе. Отуруп алып эле ата энеме же башка бир адамга мага клиника ачып бер деген болгон жок. Бул өзүм өз ара иштеп жүрүп, экинчи баламды төрөгөндөн кийин үйдөн кабыл алып баштап, анан салондон салонго көчүп кыйналдым. Анан бир эжеке айтып калды, ошо Оштон келген эже, мен жалгыз иштеп жүргөндө өзүм эле кабыл алганда 2 айга алдын алы запись болуп калчу, плотный запись. Мен эч кимди ала алчу эмесмин, кошо алчу эмесмин. Эжекелер айтчу, сага записим болгон күнү эртең менен будильник коюп, саатым кечип калбайын деп келчү да, анткени 10-15 мүнөттө кечип калганда кире албай калчу. Эмнеге? Анткени чистканды өзүм кылчумун. Анан алыстан келген мен эжекелерим болчу, алар заранее жазыла алчу эмес. Анан 2 кушетканын ортосунан иштеп жүрөчүм да, бирөөсүн жаткызып, экинчиси анан ортосуна келип, ошо Чынара деген эже отуруп алчу. Мен эмне кылсаң да кабыл аласың деп, же тигилер тургуза албайм да. Анан ошондо ошо Чынара эже деген Оштон болот. Ошол эжекем, сен 3 дагы кыздарыңды алышың керек экен, жакшы окутуп, ошолор чистка кылып, сен укол кылсаң, ошондо сен жумушуң батыраак да болот, анан көбүрөөк адамга сен жардам бере аласың депчи. Анткени сени күткөн адам бар, күтө албаган адам бар. 2 ай эч ким күтө албайт дегенден эң биринчи эжем менен иштедим. Ортодон көп кыздарды окуттум, бирок алар чала окуп, мен каалагандай иштебей, аларды кетирип, азыркы командам, Кудайыма шүгүр, мен менен уже 2-3 жылдан бетер иштеп келаткан кыздар эң сонун иштеп, менин купулума толот. Эмнеге? Анткени ар дайым айтам, алардын атынан клиника эмес, Мерим Давлетова деп аталат. Ошон үчүн мен аларга биздин клиникага келген ар бир кардардын бетине 100% кепилдик алам. Мындай жаман болуп кетпейт дегенде. Анан ар бир комнатабыздан бүт баары сурайт, эмнеге 2ден видеокамера, кээ бир комнатадан 3ден, анткени кыздар кантип жасап атканын отуруп алып көрөм. Сөз түрдө мамам да карап турат үйдөн дегенде. Эмнеге? Анткени бул контроль, көзөмөл күчтүү экен да. Адамдын жүзү бул мага ушуну ишенип келип аткандан кийин мен дагы аны туура кылышым керек. Болгондо да бет, бул көрүнбөгөн жер эмес, бет. Жакшы. Эми мен ошо сизден беттердин өзгөчөлүгү тууралуу сөз кылгым келип атат да. Майлуу беттердин, кургак беттердин, алгач майлуу беттердин өзгөчөлүктөрү, минус жана жакшы жактарын айтып берсеңиз, анан дароо эле кам көрүүсүн тууралуу да кошуп кетсеңиз болот. Эң жакшы, мен бардыгын жакшы жеринен баштагым келет. Майлуу бетке кеч бырыш түшөт. 35-40 жаш жакындап калганда бырыштар түшөт да. Бул эң сонун нерсеси. Экинчи болсо ошол купероз деген ооруда көп кездешпейт. Бет кызары берген, раздражение боло берген, бети калың деп койсо болот да. Майлуу беттерчи ысык, суукка дагы чувствительный болбойт. Ошонусу эң сонун плюстарынан, чоң плюстардан. Бирок минустарынан майлуу бетке безетки көп чыгат. Анткени тери калыңыраак болуп, майлуураак болуп, ушул роговой слой деп коет, ушу мертвый слой калыңдап кетет дагы. Астынан сальный потовый железалар тээп чыга албай, бүт ириңдердин кирдин баары тең астына калат дагы. Анан чоң безеткеге айлана берет. Анан ал безеткени биздикилер дагы жөн эле койбостон сыгат. Сыкканда безетке кадимки эле шарикте болот да. Шарик жарылат теринин астынан. Жарылганда ириңдин бир 10-15% тышына чыгышы мүмкүн. 90-85% теринин астына жайылып кетет. Бул вторичный инфицирование деп коет. Териң астынан өзүнөн өзү. Ошон үчүн биздин апаларыбыз өзүңөр сыкпагыла деп дагы ошондон айтса керек деп ойлойм. Анан көбөйө берет. Анан безетке оорусу, биринчи розацея оорусу да болушу мүмкүн, кийин көбөйүп атып. Андан тышкары бетти майлуулардыкы ошо сибарейный дерматит деп коет. Ошондой оорулар да болушу мүмкүн. Ошо көбүнчө акне, угри, анан чоң болгон оюктар калат. Мырзалардыкы болсо бети безеткилер чаш жагына өтүп кетип, сикоз деген да жана сакал мурутун алган сайын раздражение боло берген, ошо сикоз деп коет. Ошондой да осия фолликулит, ошондой оорусу болушу мүмкүн. Эми кургак беттер? Кам көрүүнү айтып коеюнбу? Кам көрүүнү дароо эле кам көрүүнү. Кимдин бети майлуу болсо, бетин деген 2 мал сөз түрдө жууш керек да.
2 маал жууп, бетин тазалап, ошол жууганда эмне менен жууш керек? Гель для умывания для жирной кожи дегендер бар. Для проблемной жирной кожи ушу менен эртең менен кечинде 2 маал, аябай эле майланышса түштө дагы 3 маал жууп койсо болот. Анан бетине атайын лосьон, тониктерди для жирной кожи колдонуш керек да. Мисалы айымдарда макияж колдонот, бет майларды колдонот го. Ошондо макияжды алганда мицеллярдык суу жакшыбы? Майлуу беттер үчүн же атайын азыр бальзам сыяктуу бир бар эмеспи? Эмне деп коет? Ошолор менен алышы керек болот. Маслалар. Негизи бул корейский косметиканын таап келген нерсеси. Мен Кореядан бир эмес 2 ирет бар окуп келгем 2017 2019 жыл. Накта корейский бет майлар 3000 сомдон 5000 сомго чейин экен. Бизге келгендер же сапатсыз болуп каткан, же өтө арзан, же Кытайдан келгендер экен да. Анын баары тең биздин терибизге жакшы эмес, жаман кесепетин алып келип коюп атат да. Ошол үчүн мен корейский косметиканы саткан магазиндер мени өтө жаман көрөт. Анткени мындай беттер күйүп калган же аллергия кылып салгандарды көрсөтсөм, ошолор эле жамандап чыгат да. Андан алыс болой, бир гана сапаттуу косметика ичинде пайдалуу заттар болсо, анын баасы 1,5-2 миң сомдон өйдө болуш керек экен. Андан арзандар Кореядан өзүм ошо чок-чок деген кремди алып келип атам, чисто корейский. Доставкасы эле 700 сомдон өйдө болуп калат да. Доставкасы жөн эле алып келген эле да, ушунда кымбат да. Растаможкасы менен. Анан азыр биздин корейский кремдер өзүнүн баасы 500-400 сомдон. Элестетиңиз, ошол оптовик алып келиш керек. Оптовик жана мында розничныйга саткан, анан розничныйдан кошуш керек. Кошулуп келатып, анан себестоимости канча болуп атат, анын ичинде пайдалуу зат жок, бир гана химикаттар болуп калып, анан бузулуп калып атат да. Ошон үчүн 10 жаман крем алгандан көрө келип, ошол пробник кылып 500 сомдон алып кетсеңиздер болот да. Мындай кымбат деле эмес, $100, $200 деле Бишкекте кремдер бар, кымбат. Андай эмес, 2,5-3 миң ушундай болгон кремдер бар. Бул сиз крем дегенде жөн гана бул баягы терини камсыздандыруучу, азыктандыруучу бет майларыбы, же бул жалпы эле ошол косметика жөнүндө сөз болуп атабы? Эң биринчи мен кыргыз айымдар баарын алгысы келет, бирок эң керектүүсүн дагы тандап берем да. Мен эң биринчи эмнеси жок жашаган болбойт. Умывашканы балкимдир арзаныраагын өзү колдонуп турат. Башка биздин умывашка акча жеткенге чейин. Бирок ошо бет майлар да, лечебный, дарылаган бет май, ошол эле безетке оорулары болсо, бетиң майлуу болсо, поруларың кеңейген болсо, сен туура эмес бет май алсаң, увлажняющий бет май. Мен жүрөгүм түшкөндөрү, бети угри болгондор, мен бетиме детский крем коем дейт да. Бет өзүнүкү майланышып турса, майланышкан беттин үстүнө детский майлуу болгон бет майды койгондо угрилери чоңоет, беттин баары тең раздражение болуп кетет да. Ошон үчүн ошол 14-15 жаш өспүрүм балдарга мен өзүмдүн аябай чоң бир мечтам деп коелу, ушундайым бар. Анткени мен ушул маалда бетим бузулуп баштаган. Ойлойм, ошол мезгил келип мага кичинекей хотя бы бир туура багыт берип, кеңеш бергенде, окутуп койгондо сон болмоктон, ошол үчүн да эмнеге мен бара албайм мектептерге деп. Мектепке баргым келет, бирок 3 балаң менен, жумушуң менен, за граница барып окуп атканың менен, азыр еще пластический хирургияны окуп атам, убактым жок болуп атат да. Бирок кайсы бир күнү ар бир школго 14-15 жаштагы кыздар балдарга бетиңизге кандай туура кам көрүш керек жолдорун лекция кылып айтып бергим келет да. Жакшы кыялыңыз бар экен. Анда сиз жуунганды айтып бердиңиз, жуунгандан кийинки этап. Тазалоодон баштап айтып берсеңиз, майлуу бетти токтололу. Эртең турду, бетти жууду, бетти анан кургаткан матирующий кремдер. Айымдар деле бетинде ошол майлуу болгондор көп айтат, таналканы сүкөгөндө бир обедке чейин, түшкө чейин бетиң майланышып, пудраң бар чыгып калат, таналкаң бар чыгып калат. Ошондо болбош үчүн атайын матирующий кремдер деп коет. Бетти майланышканды токтотуп койгон бет майлар бар. Ошо рекени колдонсоңуздар болот да. Матирующий бет май ал бетиңизди бир 8 саатка чейин майлантпай, кургак боюнча кармап турган. Поруларыңызды дагы ичкерткен бет майлар бар. Ошону колдоносуз. Кечинде келдиңиз, бетиңизди кайра өтө көп таналка сүкөсүңөр, атайын на изотоническом растворе деген жууган нерсе, тоник сыяктуу бар. Ошону менен сүртүп койсоңор, бетиңизди абдан жакшы тазалайт да. Андан кийин бетиңизди таза жууп, анан бетиңизге ылайыктуу болгон бет майларды колдонсоңуздар болот. Эми кургак бет жөнүндө сөз кылалы.
кургак беттин өзгөчөлүгү эң жакшысы бул кургак бет безетке чыкпайт, көп раздражение болбойт, ана раздражение наоборот көбүрөөк болот, угри көп чыкпайт. Бир эле плюс ушулго деп ойлойм. Анан бырыш эрте түшөт, раздражение көп болот, инфекция батыраак кирип кетет андай териге. Анткени бул ошол коргоо, теринин эң главный функциясы, бул коргоо функциясы, териси жука болгондуктардын коргоо функциясы өтө начар болот да, ошол себептен. Кам көрүү жөнүндөчү алар дайыма нымдандыруучу бет майларды сүйкөшү керекпи? Кам көргөнү бул атайын териси кургак, бирок эмнеси менен плюс болгон. Кээ бирөөнүкү териси кургак болот, бирок Т зонасы майлуураак, же куперозу бар, ошого ылайыктан, же возрастта болгон эжекелерге 35 жашка плюс болгон для сухой кожи с раздражениями, для сухой кожи от морщин деп бөлүнөт да, көп бетмелер бар, бирок булар ар дайым ошол терисинин водно-липидный мантия деп коет, ошол бетиң жуугандан кийин тартылышканын кетирип туруш керек да. Анткени кешке тартыла берсе ошондон бырыш көп түшүп кетет. Анан ал эле ошол эле катмар теринин купероз кылып салбайт да. Ошону колдонуп турса, бетиңиз купероз болбойт. Бети кимдики кургак болсо, кечинде бетин обязательно сөзсүз түрдө ошол жуучу каражат менен жууп, гелдер менен, эртең менен жуугаш керек. Анткени бул ушул түндө вырабатываться этилген беттен чыккан жанакы сальный потовый железа деп коет, май түтүкчөлөрүнөн чыккан бетиз майланышып калган, бул эң сонун бет май деп саналат да негизи. Териси кургактар жөн эле ошол тоник менен сүртүп, суу менен чайкап, анан бетине увлажняющий крем, эле кышында питательный крем, жаз жай келди увлажняющий крем сүйкөп, анан сөзсүз түрдө күндөн коргоочу бет майларды сүйкөш керек. Угармандарыбыздан келип аткан суроолор көп. Достор, мына 1-2-3 мүнөттөн кийин жооп беребиз. Менде дагы бир суроо бар. Ушул безетки тууралуу жыйынтыктап туруп, анан кийинки суроолорго өтөбүз. Анан угармандарыбыздан келген суроолорго да жооп беребиз. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта. Өспүрүм кезге кайткым келип атат. Ушул 14-15 жашта гормондор өзгөрүлгөн учурда безеткилер көп чыгат эмеспи? Негизи безетке чыгуу бул нормалдуу көрүнүшпү, же безетке чыкканда кандайдыр бир медициналык текшерүүлөрдөн өтүп, аны токтотуш керекпи? Эң сонун суроо болду. Меники дагы ошо 14-15 жашымда безетке чыкканда үйдөн өтүп кетет. Менин атамдын бети ушунда майлуу, азыр чоң-чоң тырыктар бар да, анан өтүп кетет. Атамдыкы ушундай болчу деп койду. Деп эле жүрө бердим. Тукум кылган турбай деп койдуңуз. Деп эле анан биринчи ошо бешенеме, чекеме абдан көп чыкты. Анан бетим өтүп жүрүп ошоюнча эле медакадемияга келдим. Анан 3-курста эң оор сабак бул фармакология. Экзамен берердин астында аябай окуп, анан бетим кычканда тырмагам. Анан эртең менен турсам, бетим баары тең угри болуп кетти. Аябай жаман угрилер чыгып кетти. Эзи эле анда угри чыгып көргөн эмес. Анан ошондо мен биринчи бир косметологический центрге бардым. Аякта жалаң орустар иштечкен. Уялгам өзүм, эмнеге азыр мен биздин центрга жалаң кыргыз кыздарды койдум. Анткени мага окшош общежитияда жашачумун, акчаң деле көп эмес. Анан кышында баргам, келгенде мында башыман ылдый карап туруп эле только чистка у нас стоит 3000 сом, у вас, наверное, нет таких денег деп бурултуп кетирген да менчи. Анан ошондон бир ичимен бир кандайдыр бир жаман сезим болуп калганда, ошон үчүн кыздарга азыр айтам, келген кишинин баарын тең абдан жакшы кабыл алгыла. Анткени бул сен тең албай койгондо эң жаман нерсе да. Анан бетим, мамама телефон чалып айттым эле, мама бетим ушундай безетки экен десем, безетки деген күйөөгө тийгиси келгендердин бетине чыгат, ал уят деп койду да. Анан деп уят экен деп эле анан бетиме тоналка сүйкөдүм. Бирок дерматологдорго, ошол поликлиникага, студентовго бардым. Анан ал жерден өтүң оор экен деди, өтүң S-образный экен. Анан өтүңмө лечение кылып атып, ашказаным ооруп баштады. Анткени толтура дары ичип атыпчы. Мунун баары тең Израилге барганда билдим, туура эмес экен. Анткени менин өтүм өзү эле S-образный экен, ал норма экен. Ошол Т зонага чыккан, бул
именно подростковый угринин биринчи белгиси экен да, сальный потовый железалар көбүрөөк чыккан жердечи. Муну эч кандай ички орган оорубайт экен, анткени ошол 17-18 жаштагы мындай жаңы өсүп аткан организмдин кайсы жери оорушу мүмкүн да. 35-40 жашта чыкканда поздний угри болсо ошондон ички орган оорушу мүмкүн да. А мындай балдардыкы болушу мүмкүн эмес экен. Туура эмес тамактанса дагы болот. Сөзсүз түрдө студентте бирде ачка, бирде ток каласың, жанагы фаст фудтар жейсиң, ал деле болсо керек дейм да. Бирок ички орган ооруйт деген болбойт экен. Бул ошол эле гормондор да. Гормондор 14-15 жашта половые гормоны деп коет. Ошолор ойгонгондон ушу май безеткилерибиз көбүрөөк иштеп баштайт экен да. Бирок бул гормон дагы керектүү. Бул гормондор эгер кыздардыкы этек кири өз убагында 28 күндө бир келип атса, оорутпаса, тийбеш керек гормондорго. Анткени ушул возрастта гормондор кичине чоңураак болуш керек. Анткени ушул гормондордун негизинде биздин маткабыз чоңоет, яйцеклетка, молочный железалар ушулар чоңоет да. Аны тийбешин керек. Бир гана ошонун кесепетинен чыгып аткан сальный потовый железалар ашыкча этип аткан эле токтотуп койсоң, ошондон сонун болот да. Израилде ошондой лечение алат экен. Ички орган бир сыйра карайт, бирок ички органдарын текшергенде баарыныкы таза чыгат. Негизи 17-18 жаш өспүрүмдөрдү оорушу деле мүмкүн эмес. Мен да бир дарыгерден уктум эле да, ушундай учурда гормондорго бир сыйра анализ тапшырып, кайсы гормон көбүрөөк иштеп атса, аны басыш керек деген. Демек, бул деле туура эмесирээк болуп калат экен да. Эгер өтө чоң болсо, норманын ичинде болсо, даже кичине чоңураак болсо тийбешин керек экен. Бул дүйнө жүзүн барып билип бүттү. Бирок ошол мен Кудайыма шүгүр тобо деген нерсени мен менен кошо ошол безеткиси барлар кээ бирөө туура эмес гормоналдуу бетине синофландар сүкөп салган. Алардын бети вообще ужас болуп кетти. Же гормондорду ичине ичкендер азыркы убакка чейин түрө албагандар да өтө көп да. Анткени бул адамдын гормоналдуу системасы баштан баштап гипофиздан башталып туруп регуляция болот да. Анан сиз ичип аткан гормондор бүт мээге дагы щитовидный железа, надпочечник, яйцеклетка ушунун баарына тең таасирин берет да. Керектүү жок нерселерди негизи ичпегенге, жанагы эле айтып кеткендей, витаминдин керек болсо бир жаман таасири да болушу мүмкүн организмге. Ошон үчүн бирдемкени ичерде бир гана врачтан эмес, 2-3 врачка барып билип, анан врачтар дагы өзүңдүн тууганыраак болгон, жакыныраак болгондон болсо ошондон да жакшы болот да. Өзгөчө гинекология жактан, өзгөчө гормондор жактан бул өтө кооптуу маселе да. Жакшы. Угармандарыбыздан келип аткан суроолорго кезек бербесек, азыр бул жак жарылып кетет. Саламатсызбы? Мээрим эже, сизге ийгилик каалайм. Ата-энеңиздин, балдарыңыздын, жолдошуңуздун жанында аман болуңуз, көп жашаңыз, оорубаңыз. Бул жашоодо эч жамандык көрбөңүз. Аллахым сизге 2 дүйнөлүк бакыт берсин дептир. Саламатсыздар? Мен дерматолог боюнча кайрылайын дедим эле. Лечение кыласыздарбы? Адресиңер кандай? Мен бетимди эмес, бутумду көрсөтөйүн дедим эле дейт. 194 сандары. Московский 191, адресибиз Московский Металлиев көчөсү менен кесилишет. Номер телефонду айтып койсом болобу? 0707 600 726 номерине. Инстаграмда косметолог Мээрим Давлетова десеңиз деле чыгып калат. Кутман кеч, жакшы тема. Менин бетим кургак, детский Nivea кремдерди сүйкөйм, боло береби? Жашым 50 422 сандар. Эми 50 жашка чейин сүкөп жүрүп жакса болот, бирок 50 жашка бул Nivea крем бир гана питать этип коет да, ичинде силикондор көп экен, ошол себептен майлуу болот экен да. Анан сиздин териңизге бир гана ошо питательный эмес, увлажняющий прыштарыңызга да каршы болгон жакшынакай сывороткалар бар, ошолордун баарын тандап бере алабыз. Биздин клиникага кайрылсаңыздар болот. Саламатсызбы эже, ден соолуктарыңыздар жакшыбы, иштериңиз жакшыбы? Мен сурайын дегеним, көзүмдүн астында түрөттөн калган тактар бар, ошону кандай кылып кетирсем болот? Домашний условияда петрушкадан маска жасап койсом болобу? Бетимде акне бар, ага кандай кам көрсөм болот сураныч, жооп бере аласызбы дейт. Кийинки абонент Орусиядан жазып атыптыр. Жаңы эле айттым, ошол бетиңизди жогоруда айткандай туура кам көрүп, анан Москвага дагы биздин бет маляр салып турабыз. Кааласаңыз Инстаграмдан да заказ кылсаңыздар болот. Андан тышкары бетиңиз өтө майлуу, ошо менен бирге териңиздин астында кара так болсо, бул эң чоң көйгөй деп айтылат. Анткени төрөгөн айымдардын баарын бетинде так бар. Азыр төрөбөгөндөркү да болуп атат, анткени туура эмес ошо бет майларды сүкөп, эң биринчи
дагы кир болуп атат. күндүн нурунан сактаган бет майлар, азыр мен сизге көрсөтүп коеюн. Ушул бет май бизге азыр айта кетейин, Facebookка кирсеңиз болот, ардактуу угарман, радио Кей деп мына ошол жактан прямая трансляция болуп атат, түз трансляциядан көрө аласыздар. Менин колумда мына камерага көргөзүп коелу. Бул ошол кимдин бети майлуу болсо, ошолорго күндүн нурунан сактаган бет май да. Көбүнчө бет майлардын баары тең майлуураак болот. Ошол себептен көптөр мен аны сүйкөсөм бетиме угри чыгып кетет дейчи да. Бул атайын угриси бар айымдарга арналган бет май. Сиз ушул күндүн нурунан сактанышыңыз керек. Баасын мүмкүн айта кетерсиз. Баасы 1800 сом. Ушул бет майды 2 саат сайын, эгер эшикте эртеден кечке ичип болсоңор 2 саат сайын кайра жаңылантып турушуңуз керек. Анан жеке мен өзүмдүн үй шартында эмне кылсаңыздар болот: бетиңизди жууп, бадыраң менен да маска аябай жакшы болот. Бадыраң менен айранды аралаштырсаңыз, айрандагы бетиңизди кургатып, бугриңизге да жакшы, тагыңызга да жакшы болот. Петрушканы болсо кайнатып же башка нерсе кылбай, петрушканын өзүн согун кылса жакшы да. Марлинин ичине салып, абдан жакшы жанчып туруп, анан марли боюнча эле ошол бетиңизге коюп койсоңуз сонун болот. Кыска жооп берүүгө аракет кылалы, суроолорубуз абдан көп болуп кетти. Кандайсыңар Мерим эже? Ишиңизге ийгилик каалайм. Төрөттөн кийинки тактарды кантип кетирсе болот? Рахмат дейт. Жаңы эле айтып кеткен нерсе, анан сиз эгер Бишкек шаарында болсоңор, атайын Кореяга 1 эмес 2 ирет барып, ошол так боюнча окуп келдим элем. Сонун болгон. Так болгондо бул сепкилби же эмне болгон так? Тагыраак айтканда. Сепкил, так, бар эле пигментация деп коет да. Төрөттөн кийин бирок бул кара тактар түшөт, көзүнүн астында лентига формасында, мындай көрөгөн айымдар. Кара мешок деп коебуз. Анан ошолго сонун болгон агарткан витамин бар. Именно ошол төрөттөн кийин калган кара тактарды кетирген витаминдер бар, келсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Апамдын бети демодекоз көп жылдан бери кыйналып жүрөт. Кылбаган нерсеси калган жок, барбаган жери калган жок. Сиздерде 100% айыктырса болобу? Полный курс канча сом болот жана канча убакытта дарыласа болот? Рахмат. Жашоого болгон кызыгуусу да жоголду, жардам бериңиздерчи деп быйтыкча калтырыптыр. Ошол нерсени бирок бир гана кимдин бети кызарып ооруган эле адамдар билбесе, башка адамдар сезбейт да. Мен ушул айтып атам, өзүм ушул нерседен этаптарынан баарынан өткөм, ошон үчүн келген кыздарга өзгөчө мамиле кылыш керек да. Жаңы эле айтты, жашоого болгон кызыкчылык чындыгында жоголуп кетет. Бир жакка конокко да баргым келбейт. Барган жерден биздин кыргыздардын мындай уяты да жок да. Бетиң эмне болуп кеткен? Эмне капкара болуп кеткенсиң? Же эмне бетиң угри болуп кеткен? Деп ушинтип сурайт да. Адам өзү уялып турса, ал атайын бетине шыбап койгон жок да. Ого бетер жаман кылат, анан баргысы келбей калат да. Жакшынакы болуп турсаң, эч качан кыргыз сурабайт. Жакшы болуп калыптырсың. Эмне жакшынакы болгансың деппи? Айтпайт андайдычы. Анан ошол себептен биздин клиникага келсе болот. Бул бир гана демодекоз эмес, айтылган боюнча розацея, розовый угриси да бар болсо керек деп ойлойм. Консультация 300 сом, процедура өтсө консультация бекер болот да. Келсин, келгенде мен колуман келген жардамымды берем. Кийинки саламатсыздарбы? Менин жашым 24. Сиздин чок-чок кремиңизди алсам болобу? 24 жаштагы кыздарга кайсы вакур глаз креми сунуштайсыз? Айтып коюңузчу деп орусудан жазаптыр. Баары тең жакшы көргөн чок-чок крем бул 5 в одном крем. Күндүн нурунан да абдан жакшы сактайт, бетиңизди агартат. Увлажняющий дагы крем бар. Ошону салбай калыптырмын да, шашып келет. Увлажняющий дагы крем, бирок баардыгы эле билет бул крем жөнүндө. Анан эмнеси менен бул өзгөчөлөнөт? Ичинде кадимки эле айран бар, бифидобактерия бар. Биздин апаларыбыз айранды эмнеге сүйкөчү? Бетибиз агарганга сүйкөчү да. Ошол себептен бул бет май кыргыз өлкөсүнүн баарына тең жакты. Биздин баардык ырчы кыздарыбыздын баары тең сүйкөнүп жакшы көрөт. Анткени тональный да эффекти бар да. Бир кремди эртең менен турасың, көзүң терегине увлажняющий крем түкөп туруп, тиги башка эчтеке крем жок, ошо бир крем түкөсөң и увлажнять этет, и солнцезащитный, и тоналка да болуп калат. Ошон үчүн 18 жаштан баштап колдонсо болот. Ичинде бир гана пайдалуу заттар бар. Ушул эле угарманыбыз баасы канча? Дароо айта кетиңизчи дейт. 3,5 миң сом болот, ичинде 2 штук кетет. Саламатсызбы Мерим эже? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Сиз менин эң жакшы көргөн, анан кыялданып, бирок сизге бара албай жүргөн подписчигимсиз. Менин кошам сухой, ошого кандай кам көрүшүм керек? Дактар пайда болот, сепкилдерим да бар. Алла ыраазычылыгы үчүн мага күндөн коргоочу бет май белек кылыңызчы. Мүмкүнчүлүгү чектелген кызыма менен алек болуп, өзүмдү кароону унуттум.
шартым жок, сураныч меникин окуп коюңузчу дейт. Достор, мен кайрыла кетейинчи, бизде суранычтар абдан көп. Шашпаңыздар, улам жаза берсеңиз арткы кезекке жыла бересиз. Ошондуктан бир жазган соң чыдай туруңуз, кезек жетет. Макул, бирок бүгүнкү бет майды ушуну белекке берем. Эң жакшы бет майды бул бет майды Айнура айым өзү тандасын. Анткени мен тандасам жаман болуп калат. Балаңыз батыраак айып кеткенин мен Кудайдан тилейт элем. Ороз айында. Анан экинчи, сиздин бетиңизге кургак деди. Ошондо бетим кургак дейт. Кургак болсо бетиңизге ошо мен айткандай эле жана жогоруда айтып кеттим, кайра кайталап эле коеюн. Жогоруда айтып кеткенде уход кылсаңар болот. Увлажняющий кремдерди сүкөңүз, күндүн нурунан сактанган кремдерди сүкөңүз, ошондон жакшы болот. Анан кургак беттерге витаминди алса болот да. Биздин клиникада обучение өткөн кыздар болот. Ошол витаминдерди кылган, чистканы деле кылган, экиси арзан баа менен, бирок менин көзөмөлүм астында жасалат. Ошондойлорго дагы балкимдир кимде мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, кымбат баалуу заттар менен мен жасаган эле нерсени ученицалар экиси арзан кылат да. Ошого келсе болот. Саламатсыздарбы? Мен жекемен кээде безетки чыгат, бетимден кургак же майлуу экенин билбейм. Анан намаз окуйм, жашым 38-де. Кандай кам көрсөм болот? Бетим тартылып калат, жууганда алдын ала чоң рахмат дейт. Бул комбинированный кожа деп коет. Т зонасы майлуу, көздүн тереги кургак. Намаз окугандардын, дарат алгандардын өзүнүн креми бар. Биздин клиникада баары тең жакшы көргөн 250 миллиграммдык абдан чоң крем, обычный кремден 5 эсе чоң, бирок баасы 2500 сом. Ошону көпкө жетет. Көпкө чейин жетет. Эмне себептен ошондой чоңду тандап алдык? Анткени дарат бир күндө 5 мал алат, 50 миллиграммдык кремин бат эле түгөн калат. 250 миллиграмм бүт үй бүлөсү колдонсо болот. Өзү да колдонуп, ошону сатып алсаңыздар болот. Т зонаңызга кургаткан кремдер, клиникага келиңиз, тандап беребиз. Бетим аябай кургак, күндөн тактар түшүп карарып кетти. Купероз проблемасы дагы бар. Канча сом болот? Таласка келет экенсиз го, айтып коюңузчу дейт. Кудайым буйрса 15-16 майда ушул суббота воскресенье күнү Таласка баратам. Жалгыз өзүм эмес, 5 профессионал эстетист кыз менен баратабыз. Келгенде бетиңиз көрүп туруп айтам, ошо бетиңиз кургак болуп атса, сөзсүз түрдө күндүн нурунан сактангыла. Таласта өтө кургак экен, погода, климаты кургак, анан күндүн нурда ачы тийип, ошондон кара так болуп калат да. Тери жукадан, териң жука болгондо күндүн нурунан кызарган да чыгат купероз, экинчи так дагы чыгат да. Ошол себептен күндүн нурунан сактанып, анан панама кийсе абдан сонун болмок да биздин айымдар. Дайыма бет баш кийим. Саламатсыздарбы? Мен Таластан жазып жатам. Куперозду канча сомго дарылайсыз Меримежи деп ушул эле суроо келиптир. Куперозду 1,5 3000 сомго чейин, жазгы жакы убакыт, кышында лазер менен кетирсек 8000 сомго чейин болот да. Анан көрүп айта алам. Саламатсызбы Меримеже? Сизге көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Аял заты бул жашоонун булагы, аял заты үй бүлөнүн дубалы. Келбетине эч бир тоскоол боло албайт. 50, 60, 80, 90 курагы. Айымдардын сулуулугун даңктаган кабыл тилек ыр айтуунун убагы. Сиз мага абдан жагасыз, сүйлөгөнүңүздү угуп эле отура берем. Прямой эфир кылганда дейт кийинки абонент. Чоң рахмат. Ушул кыздыкы жакты, мен өзүмөн белек бергим келди бул кызга. Сизге өзгөчө белек, ошол номерин жазып алсаң, сизге өзгөчө белекти клиникага келгенде кремди белек кылайын, же каалаган нерсеңизди тандап кетсеңиздер болот. Ошол 1500-1800 сомдун ичинде. Хорошо. Мен анда угарманыбыздын номерун каттап алайын. 680 абоненти сиздин номеруңузду каттап алып, Мерим айымга берип койдум. Белегиңизди алып кеттиңиз. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүнкү күндүн везучий адамы болду окшойт, Кийинки саламатсыздарбы? Менин бетиме чоң-чоң болуп бөдүрөйүп, огрилер чыга берет. Сыксам тагы калып калат. Эмне кылсам болот? Ошол тактарды кетиргенге мүмкүнбү? Жашым 38-де, алдын ала чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Сүйлөгөнүңүз дагы, өзүңүз дагы жакшынакайсыз. Ушул бойдон жүрө бериңиз, эч карыбаңыз. Элдин батасын, элдин алкышын ала бериңиз. Чоң рахмат дейт. Окей, радиодо сонун угуучулар эле бар го дейм. Бетиңизге чоң рахмат. Бетиңизде эң биринчи безеткелердин тагын кетирилерден мурда безеткени өзүн кетириш керек да. Анткени так менен кетирген менен кайра эле безекке чыкса, кайра эле тактар кала берет да. Дарыласа болот. Ошо израильский метод менен, Израилден окуп келген менен келип дарыланып кетсе болот. Биздин клиникага кайрылсын. Тактарын болсо кышында лазер, глубокий пилинг менен. Азыр дарыланганга келиш керек. Саламатсыздарбы? Мен Авеню компаниясы го дейм. Дарылар менен көп колдоном. Алар кандай, же алар чок-чокко жетпейби? Мен кандай бет май койбоюн? Артынан барьер угри чыга берет. Чоң рахмат дейт.
Демек сиз туура эмес бет майды колдоносуз биринчиден, экинчиден териңиздин астында ириң воспаление бар да, ошол эрекени кетирип алышыңыздар керек. Клиникага келсеңер ошо бетиңиздин баарын тазалап койсок чыкпай калат. Кутман кийич айымдар сонун эфир болуп жатат. Сиздерге чоң рахмат. Дайыма керектүү, элге маанилүү темаларды алып чыгасыздар. Кореядан жазып жатам. Жашым 19да, бетим абдан кургак. Кээде айламды кетирип бир нерселер чыгып калат. Эмне кылсам болот? Студент болом, абдан уялам. Сиз айткан чок-чокту кайсы жерден тапсам болот жана кандайын тандасам болот дейт. Ал териңизге жараша болот. Сеулдун өзүндө сатат экен. Биздин инстаграмга кирсеңер официальный баракчасы бар, бирок Сеулда 5000 сомдон экен. Неге? Анткени мен баардык кремди аларда дайым айтам, биз страна третьего мирабыз, биздин экономикабыз өтө төмөн. Ошон үчүн мен силерге абдан көп акчага сатып алам, бирок сиз мага абдан төмөн кылып беришиңиз керек. Менин кардарларым сатып алганда кылып деп. Анан Кореян өзүлөр мен ошол Кореядан же башка странага сатканга тыюу салган. Кыргызстандын ичинде эле 3,5 сом, Кореянын өзүндө 5000 сомдон болуп бет майлар. Ошол жерден сатып алса болот. Бетиңизге жанакы безетке чыгып анда санда чыгып калса, бул айым болсо, анда этек керек. Жок, мырза экен. Мырзабы, анда мырза болсо туура эмес тамактангандан чыгышы мүмкүн. Ошол айтып кеткен эле мурдакы жогоруда майлуу тамактарды азыраак жеп, сүт азыктарын азыраак ичсе, ошондон жакшы болот. Анан чок-чок крем, бирок тональный эффекти менен болот. Мырзалар Кореяда бирок мырзалар тоналка менен сүкөнүшөт экен. Саламатсыздарбы? Беттин терисине климат дагы абдан таасир берет окшойт. Мен Питерден жазып жатам. Бул жака келгени бетим кадимкидей оңолду. Кыргызстандан бирде безетки чыгып, бирде бодуройуп эле айлам кете берчи. Бирок азыр деле бул жактан терим кургап кетпеш үчүн эмне кылсам болот? Алдын ала чоң рахмат сонун эфир үчүн. Мээрим айым бактылуу болуңуз. Орозоңуз кабыл болсун. Оңин деп жазыптыр. Амин. Чоң рахмат. Мен ойлонуп калдым. Бетине бүдүр чыкса майлуу болуш керек. Кургап кетпеш үчүн эмне кылышым керек деп сураптыр да. Сиздин бетиңиз эгер угур безетки чыкпай калып, жакшынакай болуп калса, ошо колдонуп аткан нерсеңизди эле колдонуңуз деп айтмакчымын. Бир гана нерсе, ошол студент болобу же башка чөт өлкөгө барганда, ал жердин суусуна сиздин териңиз көнгөнгөнгө чейин сиз ал жерге же Кыргызстанга келгенде сөзсүз түрдө бетиңизди кадимки минеральный вода же кайнатылган суу менен 1 жума 2 жумача жууш керек да. Биздин терибиз дагы ушул сууга көнгөнгө чейин. Анткени мен башка жерден келгенде бетим бузулуп кетти деген көп угам да. Бул эмнеге? Тамактангандан да болот, анан суудан болот да. Ошол себептен сууну караңыздар. Анан териңизди көрө албай момдай менен колдонгула дегенден коркуп атам азыр. Анткени бир чети угрит ачат экен, экинчи чети кургак да деп айтып атат да. Ошон кургап кетет окшойт көбүнчө. Саламатсыңарбы? 50 жаштамын. Бетиме бат эле бырыш түшө баштады. Көзүмдүн алакасына го дейм. Акне көбөйдү, бетим майлуу, көп тердейм. Дарегиңерди айтсаңар дейт. Көздүн айланасында безетки чыгат турбайбы энди? Бырыш түшө баштады дейт. Көзүн теринин бырыштарын кетирген 3000 сомдук меза препарат бар. Айс деген абдан сонун жыйынтык көрсөтөт. Укол абдан сонун. Бирок андан коркуп атсаң да кремдер деле бар. 800 сомдук бет майлар бар. Көзүн терине сүккөн, ошону алып колдонсо болот. Безеткилерге ошол жогоруда айтып кеткендей эле дарылап, анан бет майларды колдонсо сонун жыйынтык болот. Сизге каалоом узун өмүр болсун өмүрүңүз, чөкпөс болсун эч убакта көңүлүңүз. Өмүрдүн узунун, сүйүүнүн тунугун, мезгилдин жазын, кайгынын азын, гүлдүн кызылын, турмуштун кызыгын каалайм. Ачык маанай, жарык таңдай, түгөнбөгөн бакыт таалай каалайм. Ишиңизге ийгилик каалайм дейт 723 сандары. Чоң рахмат. Достор, бизде дагы смстер бар. Мен өзүмдүн суроолорум берилбей калды. Кандай вокруг глаз колдонсом болот? Айтып коюңузчу Мээрим эже. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм дейт. Бул угарманыбыз 24 экен жогоруда жазган. Беттин ошол жүзүбүзгө бет май, көздүн терине бет май сүккөнгөндө баардык эле бет майлар жашка жараша болот. 24 болсо эң эле жеңилин алып, көзүңүздүн тегерегин ошол ичинен баштап тышына чейин круговой движение кылышыңыздар керек. Кылып туруп, анан аягында отек болбош үчүн
басып туруп мындайынан кылып движение алып койсо болот да. От наружного к внутреннему кылып, тышынан ичине чейин сүйкөп, андан кийин сөзсүздө аягында ушундай кылып койсоңуз сонун болот. 800 сомдук бет майды заказ кылсаңыздар болот, буйруп берсеңиз болот. Карамагыбызда 13 гана мүнөттүк убакыт калды. Биз угармандарыбызга кайрыла кетели. Facebook'тан бизде түз трансляция болуп атат. Ошол жерден Мээрим айымдын бет майларын, кол менен көргөзүп аткан кыймылдардын баарын көрө аласыздар. Радио Кейтин баракчасына кириңиз, Facebook социалдык баракчасынан жана ошондой эле түз байланышка дагы чыгып сурооңузду берсеңиз болот. Эгер бизде СМС'ке кезек жетпей жатса 0312 91 19 19 сандары. WhatsApp номерубуз 0705 53 16 64 0705 53 16 64. Эми мен сизге ушул саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө жетишип калайынчы. Көздүн алдындагы каратак эмнеден кабар берет? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, жана аны кантип кетириш керек? Көбүнчө көздүн алды карарып калса, бөйрөгүң ооруйбу дейт го. Анан ушул эле сиз отурган жерге көптөгөн дарыгерлер, чоң профессорлор келет, анан алар күлүшөт да. Эмнеге элдер мынтет билбейбиз, бирок бул эч кандай симптом эмес, эч кандай белги эмес депчи. Эмне себептен карарат жана аны кантип кетириш керек? Көбүнчө тукум куйт, көздүн асты каратак болгондо бул ушу териси жукарак болуп, анан көздүн асты негизи сетчатка глаза деп коет, глазное яблоко баары тең, абдан көп кан тамырлар көп болот да, ошол веналары жакыныраак жайгашкан үчүн көгөрүп турат да. Чала уктаса, киши кыйналса, чарчаганда ошол веналары чоңоюп көбүрөөк карарып калат. Чарчаганда, бирок бөйрөк ооруганда дагы бир гана бетиң эмес, денең баары тең карарат да. Эмнеге? Анткени бөйрөк булунун эң главный функциясы выделительный функция деп коет. Жаман заттын баарын чыгарыш керек. Жаман зат чыкпай денеге тараганда да ошо карарат да. Балкимдир ошондон да карашы мүмкүн, бирок көбүнчө бул тукум кууган нерсе да. Териси жука, веналары жакын жарашкан. Бул нерсени дарыласа болобу же бул тукум кууган берилген болду, андан арылбайсыңбы? Бул көбүнчө витаминдерди сайсаң болот экен, бирок мен абдан чоң жыйынтык көргөн жокмун. Кээ бирлер филлер коюп калкындатып койсо болот экен да, бирок филлер койгондо көз асты шишип калат экен. Жакшы. Ушул көздүн алдындагы бырыштар тууралуу сөз кылып берсеңиз, канча негизи физиология боюнча, адамдын анатомиясы боюнча кайсы учурда бырыш түшүшү керек, кайсы учурда нормалдуу, кайсы учурда бырыш эрте түштү деп саналат? Теринин түрүнө эле жараша болот. Майлы кургак териге 16-18 жашта деле түшүп калган болот да. Туура эмес, жана тональный кремдерди көбүрөөк колдонсо. Майлуу бетке мен көргөм 40 жашта дагы эжекелерди бетине бырышы жок эжекелерди көргөндө. Бул эми ак сөөк эжелерди айтып коем. Бетине бир да тагы жок, бырышы да жок, нормалдуу кожа болгон, тукумунда ушундай болгон терилер бар да. Ар бир теринин өзүнүн нормасы бар. Могу жашта түшкөн, мында түшпөгөн деген андай жок бөлгөнү. Бир гана ошол бет майларды тандаганда, баштаганда эми жеңилирээктен башташ керек да. Ошол жанагы эле айтып кеткендей, жаштарга өзүнчө бет майлар бар, возрасттагы өзүнчө бет майлар бар. Ошону туура тандап берсе элек жакшы болот. Угармандарыбыздан да келип атат билдирүүлөр. Мен билбей атам, угармандарыбыздын суроосуна жооп берсекпи же менин суроомо жооп берсекпи деп карай кетели. Бетке чыккан кара точкалар неден чыгат, кантип кетирсе болот, айтып коюңузчу. Жашым 15 дейт. 15 жашта сиз анда апаңызды жетелеп алып бизге келишиңиз керек. Эч качан өзүңүз порларыңызды, ошо кара точкаларыңызды сыкпаңыз, анткени бул жанакы уюга эле салыштырам. Уйду канча көп саасаң, ошончо көп сүт бергенде эле порларыңды канча көп сыксаң, ошончо кеңейе берет. Кийин кичиреткенге такыр мүмкүнсүз болуп калат. Ошон үчүн душ, ваннага, мончого түшкөндөн кийин порларыңарды сыкканга болбойт. Жанакындай черный маска же атайын пилингдер же мындай скрабтар менен колдонсоңор порларыңыз андан кеңейип кетет да. Поросуживающий пилинг деген Израилден алып келген, биздин эле клиникада бар. Ошолорду сүкөсө кадимкидей ичкирип берет. Ошого келсе болот. Саламатсызбы? Жашым 17-де тональныйга крем сүкөсөм дагы бетим кызара берет. Бат эле сиңип кетеби же кожа эмне билбей койдум, кызара бергенге эмне жардам берет дейт. Кызара бергенде дарылаш керек. Жөн эле тоналка сүкөп койгонго болбойт да. Баняга барбасын, күнгө чыкпаңыз. Сөзсүз түрдө күндүн нурунан сактаган бет майларды колдонуңуз. Панама кийиңиз.
Анан атайын витаминдер дагы бар. Витамин С, аскаротин деген сосудду ичинен укреплять эткен, винодиол деген, траксивазин деген майздар бар. Ошолордун баары келсе, биз бир гана майзды берип койбостон, ошол кан тамырларды ичинен да укреплять этебиз да, ошолорго келсе болот. Салмасым Мериминже, бетимден прыщтар кетпей койду, кызарып, кычыштырып жатат. Эмне кылсам болот дейт кийинки абонент. Срочно дарылаш керек. Дарылап лечение кылыш керек. Ошол мисалы лечение деп атпайсызбы, безетке болобу, эмне болбосун. Эмнеден башталат ошол лечение эң эле биринчи? Эң эле биринчи бул анамнезден башталат. Эмне менен колдонуп көргөн, эмне дарыланган, эмнесинен жыйынтык болду, эмнесинен тескеринче бузулуп кетти. Консультацияны бир гана өзүм кылам. Менден башка эч ким кылбайт. Биздин клиникада анткени мурдакыдай эле айтып кеткенде жооптумун. Анан ошондон кийин кайсыны кылсак болот, аппаратты кылабызбы, же чистканы кылабызбы, же мезотерапия кылабызбы, ошол жерден тандалат да. Көзөмөлүмдө болот. 3 процедурадан кийин кандай жыйынтык болду, ушул эле протокол менен кетебизби, же башка протокол тандайбызбы деп. 989 сиздин сурооңузга жооп берилген. Бетим кызара берет дегенде сөзсүз түрдө дарыланышыңыз керек бул нерсени. Күндөн коргонуңуз деп, туура айттымбы? Ушундай жооп берилген. Достор, биздин карамагыбызда болгону 7 гана мүнөттүк убакыт калды. Саатыбыздын соңку мүнөттөрү. Ошол үй шартында пилинг, үй шартында маскаларды жасап келет эмеспизби? Ошого кыскача токтолуп берсеңиз, кандай маскалар кайсы беттер үчүн жакшы, кайсы беттер үчүн коркунучтуу? Негизи эле үй шартында өзүңдү өзүң билип, айранды сүйкөп, жогоруда сиз айтканда петрушканы кайнатып коюшат, бал менен крем жасагандар бар. Айтор толтура, ошондолор туурабы, канчалык деңгээлде туура? Мен бал анан чумуртканы абдан жаман көрөм. Эмнеге анткени көбүнчө айымдардыкы ушундан аллергиясы бар да. Мен өзүмдүкү бал жесем бетиме эчтеке болбойт, бирок балдан маска алсам бетиме майда безиткер чыгып кетет да, раздражение. Ошон үчүн балды жаман көрөм. Эң жакшы өргөн маскам, мамам дайыма айтат, мындан башка маска билбейсиңби деп. Бирок натыйжалуу болгон бул кадимки бадыраң менен айран, ким бетин агарткысы келип, же угрисин кетиргиси келсе, кетирбейт, бирок эми поддержка да, ушуга жакшы. Кимдин бети кургак купироз болсо, банан менен каймак, баардык эле каймактар боло берет. Ошо экөөнү аралаштырып койсо сонун. Пилингтерден киви менен пилинг эң сонунда. Эгер бетти раздражениясы жок болсо, кадимки кивини аласыз, 4/1 бөлүгүн эле алып туруп, чоркадан майталаткычтан өткөзүп, бетиңизге коюп коесуз. Сиздики майлуураак болгондуктан 10 минуттага чейин коюп койсоңуз болот да. Кимдин бети кургак болсо, 1-2 минутта ачышып атса, дароо жууп саш керек бетин. Анан аллергия болуп кетсе, аллергиядан да лечение кылыш керек да. Баардык нерсени бетке коердон мурда колуңузга же мойнуңга коюп көрүш керек. Эгер ушул жерде аллергия, раздражение болбосо, бетке койсо сонун. Менин эң жакшы көргөн маскаларым ушул да, бирок эң эле эффективдүү. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин суроом, Кореянын сиз айткан креминен башка да кремдерин сепкил купирозго колдонсо болобу? Мисалы, кээ бир компаниялар мактап сатып аткандардыкынчы, Тоолуу райондо жашайм, сизден заказ кылып крем алсам болобу? Баасы канча чоң? Рахмат. Баалары ар кандай болот. Биринчи биз пробниктерди алып көрүңүз дейбиз, 500 сомдон. Пробниктерин алып көрүп, анан колдонсоңуз болот. Анан абдан эле көптөр рекомендация берет, совет берет. Бул эч кандай билими жок адам, сиздей эле болгон адам сиздин бетиңизди жакшыраак билгенсип укмуш совет берет да. Кээде алардын совет берип атканын көрүп мен оозум ачылат. Косметологбу дейсиз да? Такыр туура эмести берип салат, анан бетим бузулгандан кийин оңдош өтө оор да. Ошон үчүн ойлонуш керек да. Бизде угармандарыбыздан көп келип атат, бет майлар боюнча. Мүмкүн Инстаграмдагы баракчаңызды айтып койбойсузбу? Ошол жака жазып байланышсын. Собачка косметолог, нижний почт пробелбе, нижний, она Давлетова. Косметолог Давлетова деп эле чыгып калат. Саламатсызбы? Боюнда бар, сепкил аябай түшүп жатат. Кандай кылып кетирсем болот? Боюңузда болсо солнцезащитный кремдерди колдонушуңуз керек. Сөзсүз түрдө панама, шляпа кийип, анткени боюнда болгондо пролактин деген гормон чоңоюп, ошол күндүн нурун тартат да. Боюндарда эмчек эмизип атканда такыр күнгө азыраак чыгышың керек. Ошол анан атайын агырткан сывороткалар бар. Уколдорду алган болбойт. Анан боюнда барлардын уходовый процедуралар бар. Кара такка каршы бул массаж, маска кылган 1800 сомдон ошого келсе болот. Гипергидроз лечениясы канча сом болот дейт? 10 000 сом 100 единица сиздин көзүңөрчө вскрываться дейт. Бишкек боюнча 15 000 сомдон өйдө экен, мен 10 000 сомдон кылып койдук да. Жакшы. Достор, ушун менен мен бул жакты жабайын, болбосо бизге аябай көп келип атат.
кечирим сурайбыз. Менимче бул мээрим айынын дарегин билип алсаңыз, барып жазылып алып, консультация алып, кенен бетиңизди көргөзүп, анан даралануу жолун даана ошондо көрө алат болушуңуз керек. Сизге эркин микрофон 1,5 мүнөттүк. Чоң рахмат баарыңардын ушул өтүп кеткен кадыр түнүбүз дагы айтылган каалоо тилектерибиздин баары тең кабыл болуп, орозобуз жакшы болуп, Кыргызстанда тынччылык болуп, ушул эч кандай согуш болбосунчу. Биринчиден эң эле чоң көйгөй ушул, мен дайыма айтам биздин эжекелерибизге, эң чоң көйгөйүңүз ушул бетиңизде бырышыңыз эле болсун, ал бырышыңызды чечип салып, жадырап жайнап эле жашоо болсун. Баарыбыздын балдарыбыз, ата энебиз аман болсун, ден соолукта болуп, анан азыркы жазгы убакта эң негизгиси бул увлажняющий кремдерди колдонуш керек. Кимдин бети кургак болсо, майлуу бет майлардан безетке чыгып кетиши мүмкүн. Тескеринче бетиңиз майлуу болсо, ошо матирующий кремдерди, анан күндүн нурунан сактаган бир нече түр бет майлар болот. Кургак бетке, майлуу бетке, боюнда барларга, ошо кара тагы көбүрөөктөр болгон дагы ошондойлордун баарын тең. Бул ушул сферада 10 жыл бою иштеп, 10 жылдан бою Кыргызстанга эң сапаттуу бет майларды алып келдим. Азыр Элдан деген Италиянын бет майлары. Бул Италияда күндүн нуру менен климаты биздикиндей экен, аябай ачуу тийип, анан кургак экен да. Кореяныкы океандын жанында болгондуктан аяка увлажняющийлер азыраак болот экен да. Элдандыкы эң сонун экен. Кыргызстандыкына ошолорду келип, биздин клиникадан да алып кетсеңиздер болот. Чакырганыңызга чоң рахмат. Баарыбызга аманчылык тилейм. Чоң рахмат. Бүгүнкү коногубуз бизде жагыда жазып аткан угармандар бар. Кечирим сурайбыз. Анткени убакыт учкан куш экен, карамагыбыз дагы 1 саат бат эле өтүп кетти. Бүгүнкү коногубуз Мээрим Давлетова клиникасынын негиздөөчүсү, косметолог, врач, дерматолог, пластикалык хирург Давлетова Мээрим Эмираконовна болду. Бырыш түштө дагы кубанычтын бырышы болсун, кайгы болбосун, кандай гана учур болбосун, жаш курак өзүнүн күн алат, бирок биз сөзсүз түрдө ага жардам берип, жакшынакай бойдон карыганга өзүбүздүн колубузда экен. Анын үчүн сиз туура тамактаныңыз. Эң башкысы позитивдүү маанай, эң башкысы күлкү, жылмаюу. Жакындарыңызга жылмаюу тартуулап жүрө бериңиз. Сизге дагы ыраазычылык айтам келип бергениңиз үчүн. Мен өзүнүн башынан өткөн муну кимге кылам? Муну бирөөгө берем. Биздин угармандарыбыздын бирөөнү берем, кечирим сурайм, унутуп кала жаздаган турбаймынбы? Анда бере калалы муну. Мен ошол угарманыбызды жогоруда бизге жазбады эле. Балам мүмкүнчүлүгү чектелген, бетим кургак деп угарманыбыз. Сиздин номуруңузду эстей албай калдым, мага жазып коюңуз. Таптым. 723 абоненти. Бул белек сизге ыйгарылат. Менин колумда бет май. Эртең менен саат 10го чейин алып кетиңиз. Мен өзүм тапшырып коеюн, же сиз тапшырасызбы? Жок, сиз эле тапшырыңыз. Жарайт, анда эртең саат 10го чейин алып кетиңиз. 723 абоненти. Белегиңиз үчүн чоң рахмат. Келип бергениңиз үчүн рахмат. Ишиңиз илгерилей берсин, клиникаңыз оболуп өсүп, көптөгөн элдердин батасына ээ болуңуз. Достор, бар болуңуздар. Айтым, аты жөнүм Айнура Миназарова. Асман көктү чалкыган, жерин сонун алатоо, ата журту акылман, эрин сонун алатоо, аркар кужа жайнаган, төрүң сонун Kayda жүрсүң
ошо жүрөт алатоо. Жайнаган түрүм сону саймадан гүлзарында түрдү куш күн тынбай сайраган карегимди толтуруп карай берем кагылайын алатоо. Караныңдан айланам, караныңдан айланам, караныңдан айланам, кагылайын алатоо. Суу башынан